Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы алгачкы жолу өз күчү менен алтын кенинде чалгындоо жана изилдөө иштерин жүргүзүп жатат. Тактап айтсак, компания азыркы учурда Баткен районуна караштуу Алтын Бешик айыл аймагында алтындын кору бар делген Чакыш тоосунда чалгындоо иштерин жүргүзүп жатат. Советтер Союзундагы изилдөөлөр боюнча бул аймакта 6 тоннага жакын алтындын кору бар. Бул бургулоочу аппарат алтын кенинде чалгындоо жана изилдөө иштеринде колдонулууда. Тагыраак айтканда 210 метр тереңдикте мына ушундай трубалардын жардамы менен жер астындагы таштарды мына ушундай цилиндр формасында алып чыгып берет. Геологдордун айтымында бул таштын курамында алтын болушу мүмкүн. Бул таза таш, жердин астында жаткан таш. Жердин бетинде жаткан булар мындай сары, карайып калган таштар. Бул мындай күн тийбеген, аба кирбеген жерден 210 метр. Ооба, эми вот адистер, геологдор ушул ташты карап, документация кылып, анан ушул таштардан проба алып, лабораторияга жөнөтөт. Геологдор мында биринчи этапта жердин үстүңкү катмарына чалгындоо жүргүзөт. Бул үчүн кооптуу жана татаал маршруттардан өтүүгө туура келет. Алардын изилдөөчү жерине жетүү үчүн бийик тоолорго чыгуучу чыйыр жолдор салынат. Бирок мындай рельефи татаал жерге техника жетпей дагы калат. Мындан улам миңдеген гектар аянттагы аскалуу тоолорду жөө басып өтүүгө туура келет. Канавадан биз биринчиден анализге пробаларды алабыз. Ошол анализден негизинде биз мына жер кыртышынын маалымат алабыз да. Бул жерге жол салынбайт биринчи келгендечи, мындай баштаганда. Биз жөө келгенге туура келет, же эшек аттар менен келгенге туура келет да. Ошондо бул высота бийиктиги бул жерден кээ бир жерлер 1000 метр, 2000 метр бийиктиктер болуп калат. Жер деңиз деңгээлиненчи. Ошол жерлерге да чыгып барышка туура келет да. Ар бир ушул жерде кандай порода жаткан болсо ошону тактап чыгабыз да. Чакуш кени 1981 жылы ачылган. Кенди Түштүк Кыргыз геологиялык экспедициясынын кызматкерлери аныктап чыгышкан. Алар болжол менен 6 тоннага жакын алтын бар экенин айтышкан. Изилдөө, аныктоо иштери ушул күнгө чейин уланууда. Бул Чакуштун объектинде алтын чыккан жерден алтын граниттер менен байланышканда. Гранит деген породаларды барыңыздар билсеңиздер керек. Гранит деген бул көбүнчө бул порода гранит деген көп баягы стройкаларда иштетилет. Алтын менен кошо коргошун, цинк деген металлдар ушул жерде чыгып атат да кошо. Биздин максатыбыз ушул прогнозный ресурстарды 6 тонна алтынды биз уже промышленный категорияга өткөргөнү аракет кылып атабыз. Чакыш тоосунда геологиялык чалгындоо жана изилдөө иштерин атамекенди Кыргыз алтын ишканасы аткарууда. Жумуш 2023 жылы башталган. Учурда 40тан ашык адам иштеп, атайын техникалар менен камсыздалып, коопсуздук шарттары толук каралган. Эгерде кен казылып башталса, анын экономикага гана эмес, социалдык маселелерди чечүүгө негиз болот. Дегенибиз 300дөй жумуш орну түзүлөт. Лицензия алгандан бери 7000 погонный метр тегерегинде бурение иштери жүрдү. 4000 погонный метрдин тегерегинде канава жумуштары жүрдү. План боюнча ошо 2025 жылдын аягына чейин ошо мамлекеттик запаска баланска коюу ошо пландар менен иштеп жатабыз. Разработка иштери дагы башталабы? Кандай, качан башталат? Кудай кааласа, ушу жылдын аягына бүтсө, ошо кийинки жылга деп пландап жатабыз. Ошо иштердин баарын баштайбыз. Ошо жумуштардын баарын дагы Кыргыз алтын кудай кааласа өз күчүбүз менен өзүбүз кылабыз деген ниетте турабыз ошо. 17 миллиард сом кирешеге чыккан Кыргыз алтын ишканасы өзүнүн ишмердүүлүгүндө өлкөнүн тоо-кен тармагы менен мамлекеттик бюджетти толтурууга көлөмдүү салым кошуп келет. Жер казынасын пайдалануудагы реформалардын аркасында компания өз күчү менен жаңы кендерди иштетүү жана чалгындоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Кыргыз алтын акыркы 2 жылдан бери рекорддук көрсөткүчтөр менен коюлган пландарды аткарып келүүдө. Мисалы 2024 жылдын жыйынтыгы менен 17 миллиард сом киреше менен чыкты.
Анан ошого кошо акыркы 2 жылдан бери жаңы алтын кендерге лицензияларды алып келет. Азыркы учурда Кыргыз алтынын карамагында Чакуш алтын кени бар. Ошол Чакуш алтын кенинде Кыргыз алтынын өз күчү менен чалгындоо иштери жүрүп жатат. Бул чалгындоо иштери Кыргызстан мамлекети көз карандысыздыгын алгандан бери алгачкы кен болуп саналат. Баткендин тоолуу аймагы болгон Дара өрөөнүндө кен байлыктардын түрү жана кору көп. Алардын ичинен алтын кени да аз эмес. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.